Сүрсүгөн чучук тууралуу бир уламыш айтып берейин сиздерге. Илгери көчмөн заманда бир болуш болгон экен. Абдан кадыры барктуу, элге жакын, туура сүйлөп түз жүргөн кадыр барктуу адам болгон экен. Аялы да өзүнө төп келишкен, абдан камбыл, жөн билги, тиричиликке тың аялы болот. Күндөрдүн биринде эрте жаста үзүкчүлүк убакта өзүнө окшогон бий болуштар аттарын минип алышып, аң улап салбурунга чыгышып, анан баягы болуштун үйүнө айттырбай бастырып барып калышат. Бири тамаша, бири сыннамакка, үзүкчүлүк убакыт, узун сары убакыт болушту бир сынап көрөйлү дешип, үйүнө барса, баканда мамыда бир кер кашка айгыр азанап жер чапчылап турган экен. Кыштан абдан семиз чыгып, үйүргө кошулат деп дайындалып турган экен. Бири бирине мыйыгынан күлүшүп, буйруса бул кер кашканын майын чайнайт экенбиз бүгүн деп үйдү көздөй бастырып калышат. Жоон топ кадыры барктуу адамдардын келатканын көрүп, жигиттер чыга калышып, аттан алышып, үйгө конокко чакырышат. Үйгө кирсе, үй ичи конок ээси болуш аларды жылуу кабыл алып, төргө тартып, өткөн кеткенди сүйлөп, жылуу кабыл алат. Аялы жол күйөөсүн бир карап, аркасын салбай эшикке чыгып кетет. Болуш үйдө акыркы этти кече күнү асып жеди элек. Бул сыйлуу адамдардын келерин билбей калбадыкпы? Эми кантик? Эми өздөрү билип баягы кер кашканы жыга тартып, этин бышырып алып келер деп сыр бербей, узун сөздү улап, коноктор менен отура берет. Арадан 1-2 саат өткөндө колго суу куюлуп, келген коноктор бычактарын алып чыгышып, кайрашып, баягы кер кашканын майын чайнамакка дайынданышат. Бир убакта боз үйдүн эшиги түрүлүп, буркураган, сүрсүгөн эттин даамы жыты келет. Көрсө баягы жөн билги аялы сүрсүгөн чоң чучукту бул дагы жазкы убакта кандай болуп кетет, мындай куттуу үйгө коноктор айттырбай келет деп атайын унга көмүп катып койгон экен. Ошол чучукту асып, шорпосуна камыр салып, үстүнө чучукту туурап, коноктордун астына тартат. Мындай даамдуу, мындай чүйгүн тамакты көргөн коноктор абдан тойо жешип, абдан ыраазы болушуп, жөн билги аялына абдан ыраазы болушуп, күйөөсүн бир намыс сактап кетти, кандай жөн билги аял деп үйлөрүнө кайтышат. Ушундай туугандар, бул сүрсүгөн чучук деген муну көлөкө жерге илип койсо, же болбосо унга көмүп койсо, бул жылдап сакталып тура турган оокат. Эч бузулбайт. Тескерисинче даамына келип, күчүнө келе берет. Ал эми бул уламышты жакса комментарий жазып, лайк басып, каналга катталып коюңуздар. Кимдер толугураак билсе, кайсыл аймакта болгон, аты жөнүн билсеңиздер ошол болуш бийлердин, аны да жаза кетиңиздер. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар.